Айтканга аз сезилгени менен дээрлик жарым кылымдык өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнаган Санипа Казиева менен баарлашып, жумушу менен тааныштык. Ал жалпысынан медицинада 42 жылдан бери иштеп келе жатат. Учурда Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Байтик айыл өкмөтүндөгү үй бүлөлүк дарыгерлер борборун жетектейт. Биздин ГСВда 8 кабинет бар, мынакей прививочный медсестра, прививка жасайбыз. Бул болсо процедурный кабинет, эмди уколдорду ушул жерден атабыз. Бул Максуда Турсбековна терапевт отурат бул жерде. Бул старший медсестрабыздын кабинети. Бул болсо зубной врачыбыз ошенде отурат. Санипа Тезекбаевна Казиева Байтик айыл аймактык ооруканасын 22 жылдан бери жетектеп келет. Анын дарыгерлик кесипти тандап калышы капилеттен эмес. 2 жашында апасы кызамык илдетинен улам көз жумган. Энесинен өтө эрте ажыраган каарманымды балалык чагында апама ушул ооруга каршы эмдөө болсо, азыр аман болмок деген өксүк ой дайыма жандап жүрүп эрезеге жеткен. Мен өзүм Сарыкамыш деген айыл Токтогул районуна карайт азыр. Мурда Жумгалга карачы эле. Ошол айылда төрөлүп, ал жактан 3 класска чейин окуп, анан кийин шаарга келип, номер 4-чү, номер 5-чи мектеп интернатта окугам. Өзүм атам уста киши болчу. Апам болсо мен 2 чыкканда кызамык деген оорудан каза болуп калган. Кызамык ошол убакта аябай көп элдин арасында кызамык жүрүп жатыптыр. Анан тайкем как раз ошондо мединститут бүтүп атыптыр. Мен де ооруп атыптырмын, кыйналып. Анан мени алып кетип, чоңойтуп, тайнем экөө аябай ушундай немеге жеткиришти. Тайкем 9 баласы бар, ошол 9 баласы бүт мага бир тууган. Атамдын дагы 9 баласы бар, алар да бир тууган мага. Баары тең сыйлашат. Ошол жакшы. Анан кийин номер 5-ти бүтүп, медакадемияга кирип, ал убакта мединститут болчу. Ошо бүтүрүп, педиатрический факультетти бүтүрдүм. Анан Московский районго Петровка деген айылга барып иштеп, анан өзүм да ушу кичкеймен эле көптөн бери эле мындай акылым неметкенден бери врач болобойн деп эле, врачмын деп эле, балдарга прививка жасайын деп эле. Анан көбүнчө ойлой берчү, мындай эмне үчүн апам ошол убакта прививка болсо, өлбөйт эле деп аябай ойлонуп, анан ушу эң эле негизги прививканы жакшы көрөм да. Азыр мындай ишимде канча, мына 42 жыл болду. Иштеп атам, балдарга да прививка биринчи деп эле ушундай целди коем. Кээ бирлер отказ кылгандарды аябай уговаривать этем. Санипа Казиева үй бүлөдө сүйүктүү жар, 3 баланын мээримдүү апасы, 11 неберенин жароокер чоң эне, тайенеси. Өмүрлүк жолдошу да эмгегин, билимин адамдардын ден соолугун сактоого арнап келе жатат. Жолдошу Жумабек Болотбекович учурда Чүй облустук кургак-учакка каршы борборунда эмгектенет. Түгөйлөр өз кесибинин туруктуу адистери болушканы менен кадырсый күтүшкөн. Жакшы жерге турмушка чыктым. Жолдошум да чогуу окудук, чогуу бүттүк. Ал дагы педиатр, туберкулез детский фтизиопедиатр да. 3 балабыз бар, балдарыбыз да жакшы бар, окууларым бүткөн, иштеп атышат. Биздин түмөн түйшүктүү ишибизди көрүп чоңойгон балдарыбыздын экөө башка кесипке ээ болушту. Анткени менен бир уулубуз биздин сүйүктүү дарыгерлик кесибибизди улап, медицина тармагын тандады дейт ал. Бар, кичүү балам дагы медик, ошо келиним да медик. Азыр Панфилов районунда зам директор болуп иштеп атат. Жакшы, ошого аябай сүйүнөм. Ушу балам, кичүү балам медик болгонуна абдан сүйүнөм. Улуу экөөнү, кызым менен уулумду врач болгула десем, жок, кереги жок, силерчилеп эле караңгыда түндө вызокко барып эле деп экөө ошентип болбой коюшкан такыр. Кичкейибиз макул болду. Жакшы, сүйүнөбүз ошо врач болуп калганына. Жолдошуңуздар ушунча жылдан бери саламаттык сактоо тармагындабы? Ушул азыркыга чейин, азыр дагы немеде Чүй областтык туберкулезный больницада иштейт. Фтизиопедиатр. Экөөңүздөр тең өкүмдөрдү ушул тармактарына кыласыздар. Өкүнбөйсүздарбы экөөңүздөр? Жок, өкүнбөйбүз. Жолдошум да жакшы көрөт, ушу жумушту жакшы көрөт. Өз дагы ыраазы болот иштеп атканына. Мен такыр өкүнбөйм, жакшы көрөм өзүм жумушумду. Өзгөчө педиатр болгонума аябай сүйүнөм. Жакшы, балдарды дарылап, балдарды көргөнүбүзгө тим эле ушундай жакшы да, жакшы.
Анан неберелерим азыр баары эле медик болобуз дейт. Бир небере кызым уже медакадемияда окуп атат 1-курста. Байтик айыл аймагына 6 айыл кирип, 10 миңден ашык адам жашайт дейт Санипа Казиева. Айыл аймакка кирген айылдарда фельдшердик, акушердик пункттар бар. Бирок бул борборго ар бир айылдан бейтаптар келип турушат. Чынында биз бул дарыгер айым менен маектешүү учурунда сыртынан тынч тургандай көрүнгөн мекеменин ичине эчен адамдар жардам сурап кайрылып жатышты. Жетекчи элем деп эрдемсинбеген Казиева келгендерге көңүл коюп, ачык көңүл менен тосуп алганына күбө болдук. Неме, ключицаң нормально эле? Плечевой косттан. Мен можун алып туруп барып, рентгенге срочно. Түрткө. Бул жерде барбы? Общий жакшы эле? Я. Рентген барбы? Жок, түрткө барасың. Анткени менен каарманым айрым бир учурларда бейтаптарды жемелөөгө да туура келерин жашырган жок. Мен анык диагнозун көрүп турам. Ооруканага жатууну кеңеш берем. Ошондо да барып жатпай коюшат. Жатпаса оорусу күч алары мага маалым болуп турса жемелөөгө туура келет. Мындай кезде бейтаптар бизди жаман көрүшөт. Бирок бизге башкысы алардын саламаттыгы, деди ал. Өлкөдө дарыгерлер басып өткөн оор жолдор сыр эмес. Кээде шарт жок. Айлык маяна жарыбаган күндөр болду. Кесибиңизге кол шилтеп басып кеткиңиз келген кездери кездештүү эле деген сурообузга Жок, мен оюма такыр ушундай бир келген жок бир дагы. Ушуну эле иштейм деп эле ушу азыр деле кээде возрастым келатат го, жок дагы эле иштегим келет. Өзүм жакшы көрөм ушу жумушту. Өзгөчө балдарды көргөндө аябай жакшы көрөм. Балдардын негизи ушу балдар деген мындай жаш өпкөлөрүн тыңшасаң да жакшы угулат. Аябай балдарды көргөн ушунча жакшы да. Мындай өзүнчө тиги. Наоборот, ушу балдарды көргөндө күлүп, сүйүнүп, мындай жыргап турасың да, мындай балдар менен иштеген абдан жакшы. Бирок азыр семейный врачпыз, чоңдорду деле көрүп атабыз, баарын көрүп атабыз. Ошол. Андан соң биз Санипа Казиевага жетекчи катары ишине байланыштуу суроо бердик. Жамаатты туруктуу кармап туруу, стимул берүү, ынтымагын бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрөсүз? 22 жылдан бери коллективим чын деле туруктуу эле иштеп келатат. Мына көп жылдан бери иштейт медсестраларым, фельдшерлер. Жакшы эле аракет кылып эле өзгөчө жаштар келгенде эле бир аз иштеп эле анан эле мындай кеткилери келе беришет да. Айлык аз тигүү деп. Дагы жакшы былтыр кичине кошту. Ошондон бери бир аз мындай эл туруктуу неметип калышты. Анан баягы күндө мына эми косот, эми дагы кошот деп эле көп эле аракет кылып, жакшы жылуу сөзүндө айтам, түшүндүрөм. Жашоодо болгон мурдакы иштегендерибизди бүт айтабыз. Баары эле жакшы болот, убакыт өтөт, көнөсүңөр бат эле. Бирок эми могу биринчи ушу биздин первичка деп коет. Иш кыйын да, иш көп чынында. Ошон үчүн көп эле эми иштегиси келгендер кетпей эле иштеп эле жүрүшөт. Менин коллективим уже көптөн бери иштегендер да, көбүнчө элечи. Көнүп калышкан. Бар бир-экөө мындай эрте жаштар кетип калышты иштебей. Санипа эже менен иштешкениме 2009-жылдан бери иштешип атам. Санипа эже аябай иш билги руководитель. Өзүнүн ишин аябай жакшы билет, өзүнүн ишине так. Ошондой эле андан сырткары ар бир жумушчуга жоопкерчиликти талап кылат ошондой эле. Эгер жетекчиң жакшы болбосо, жумушка мойнунан байлаган иттей болуп аран келмексиң да. А биз болсо өзүбүздүн экинчи үйүбүзгө келаткандай эле жакшы. Мисалы үчүн отпускка чыкканда да шашып калабыз да, уже 1-2 жумадан кийин тезирээк эле жумушка чыксак экен депчи. Ошо жетекчиден баары байланышат болуш керек менимче. Түнкү саат 2 болобу, 3 болобу дарбазаны кагып бейтаптар үйгө чейин келген учурлар байма-бай кайталанат. Жаны ооруп, түн ката жардам сурап келген адамдан баш тартуунун өзү мүмкүн эмес деген Санипа Казиеванын көп жылдык түйшүктүү эмгеги бааланып, бир топ сыйлыктарга татыган. Алсак саламаттыкты сактоо министрлигинин ардак грамотасы, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгиси, Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы ордени, үй бүлөлүк врачтардын ассоциациясынын грамотасы менен сыйланган.